Асел Кайыпова апалар мектебине чакырат. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу угармандар, ошентип май айынын акыркы шейшембисинде апалар мектеби уктуруусу аркылуу сиздер менен амандашып жатабыз. Угуп жатканыңыз Үй Бүлөлүк Окей радиосу. Биз бүгүн билимдүүгө дүйнө жарык деген теманын тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Сиздер үчүн кызмат кыла тургандар мен журналист Асел Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова. Кутман кечиңиздер менен ардактуу угармандарыбыз. Өзүңүздөр баамдагандай бүгүн биз билим жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Эң негизгиси берүүнүн башында эле айта кетерим, ушул азыркы учурда жамы журтка Агай деген фильм аркылуу таанылган педагог, улуу педагог десек болот, Гапыр Мадаминов агай тууралуу берүү даярдагыбыз келген. Агайды берүүгө чакыруу максатыбыз бар эле, бирок агай өзүнүн окуучуларын жиберген экен. Мындай айтканда биздин бүгүнкү ардактуу меймандарыбыз Сарбашева Динара Молдалиевна, Сокулук районундагы Саадаш Абдылдаева мектебинен кыргыз тил адабият мугалими, Чүй облусу боюнча Гапыр Мадаминовдун окутуу тарбиялоо усулдарын жайылтуучу координатор бүгүн бизде мейманда эжекебиз. Ошондой эле Мамбет Иманова Гүлнара Мазаралиевна, Аламидин районундагы Ормонбек Турсуматов атындагы Бербулак мектебинин директору, Гапыр Мадаминовдун окутуу тарбиялоо усулдарын мектепке жайылтып, колдонуп иштеп чыккан директор. Эжекебиз бүгүн бизде мейманда. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер биздин уктурууга. Жакшы келип алыңыздарбы? Ардактуу угармандар, бүгүн биз мына ушул эки эжекебиздин катышуусунда билимдүүгө дүйнө жарык деген теманы алып бармакчыбыз. Байланыш сандарын кайталай кетейин. Бизге байланышка чыгып, ушул бүгүн билим боюнча балдарга билим берүү, биздин жаш моундарга билим берүүдө Гапыр Мадаминовдун ыкмалары туурасында маалымат алгыңыздар келсе, же болбосо ушул Гапыр агайдын башка мугалимдерден айырмаланган ыкмалары тууралуу, андан сырткары билим канткенде адам үчүн жашоо маңызына айлана тургандыгы тууралуу, андан сырткары балдарды китеп окууга, билим алууга кантип кызыктырууга болот, билим берүүдөгү адамдын жашоосуна пайда алып келе турган жана пайда алып келбей турган жагдайлар туурасында жана башка көптөгөн суроолорду биз менен биргеликте талкуулагыңыздар келсе, ардактуу угармандар, алдыдагы 1 сааттык убакытты биз менен бирге өткөрүңүздөр. Байланыш сандары 0705 53 16 64 WhatsApp жана Telegramга билдирүү калтырып, эжекелерибизге суроолоруңуздар болсо бериңиздер, сунуш пикирлериңиздерди жазыңыздар. Биз сиздер үчүн кызмат кылууга даярбыз. Андан сырткары мобилдик байланыш номерлерибиз 0559 91 14 44 жана 0550 0705 91 14 44. Ошондой эле Facebook баракчабыздан дал ушул маалда бизди түз эфир аркылуу көрсөңүздөр болот. Ал жака дагы билдирүүлөрүңүздөрдү калтырып, суроолоруңуздарды берсеңиздер, сөзсүз түрдө орун берип убакыт бөлгөнгө аракет кылабыз. Андыктан бизге байланышка чыгууга даярданыңыздар. Бүгүн сөзсүз түрдө кызыктуу жана маанилүү тема болоруна кепилдик берем. Анткени алдыда мынакей балдардын экзамен берүү учуру турат, мектеп окуучуларынын. Андан сырткары окуу жайларга тапшыруу алдында турушат. Кудай буюрса, мектептеги окууларын жыйынтыктап алса, абитуриент балдарыбыз ушул билим алуу маселесине көңүл бура башташат, окуу жайларга тапшыруу маселесине туш келишет. Андан сырткары деги эле билим жөнүндө сөз кылуу эч убакта эртелик жана кечтик кылбайт эмеспи. Ошондуктан биз бүгүн дал ушул билим жөнүндө кеңири сүйлөшмөкчүбүз. Кезек сиздерде, эжекелер. Алгач эле айта кетерим, биздин апалар мектеби деп уктуруубуздун аталышы дагы Гапыр агайдын энелер мектеби деген мектеби менен уйкаш болуп атпайбы? Ошондуктан алгач Гапыр агай жөнүндө жалпы маалымат бере кетсеңиздер, андан сырткары ушул энелер мектеби кандай иш алып барат, ушул тууралуу айтып, андан ары берүүбүздү улантсак. Рахмат. Мен жана сиз айтып өткөндөй эле Динара Молдалиевна, Сокулук районунан боломун. Биз ушул 2020 жылдан бери эле Гапыр Мадаминов жөнүндө маалыматтарды алып, угуп, агайдын ушул окутуу тарбиялоо усулдары ушунчалык азыркы күндө мезгилдин талабы болуп жатканын билгенден баштап эле ушул өзүчө Чүй мугалимдери, Чүй командасы агайдын окутуу тарбиялоо усулдарын жайылтып келатабыз. Гапыр Мадаминов деген агайыбыз жөнүндө бир аз айтып кетсем.
Гапар Маматкулович Мадаминов ошол Баткен областындагы Лелик районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору. Өзү ошол гимназияны түптөгөн, аны Агай деген киносериалдан жалпы жумурай журт көрүп азыр таңданып, биресе Агайга разы болуп отурган мезгили. Агай ушул өз колу менен түптөгөн гимназиясында ошол кездеги билимге болгон туура эмес көз караштарды, мындайча айтканда, бала тарбиясы, балдардын билими экинчи орунга калып калган мезгил болгондо, ошол 96-жылдары ата-энелерге туура багыт берүү максатында, ата-энелерге ошол бала тарбиясына көңүл бөлүп, балдардын билимин арттырууга жардам берүү максатында энелер мектебин ачкан экен. Ата-энелердин педагогикалык маданиятын жогорулатуу менен бирге бала тарбиясына көмөк көрсөтүү. Жана ошондой эле ата-энелерге мына бүгүнкү сиз айтып аткан билимдин баалуулугун сездирүү керек болгондо, ошол энелер мектебин ачкандан баштап Агай мынакей 25 жылдан ашып баратат. Агай ошол дагы эле энелер мектеби менен ошол мектепте иштеп келе жатат. Агайдын мектебиндеги жыйынтыктар, Агайдын мектебиндеги ушунчалык зор ийгиликтер, натыйжалар эмненин негизинде пайда болду деген суроо болгондо, Агай сөзсүз түрдө ошол энелер мектебинин дагы таасири деп айтып келет да. Агайдын ошол билим берүүдөгү айырмачылык ыкмалары бул мугалим, окуучу жана ата-эненин ошол үчүлтүктен биргелешип иштеген эксперименти. Агайдын өзүнүн эксперимент жүргүзгөн ошол мектебинде ЗПМС эксперименти деп аталат. Ошонун бир бөлүгү энелер мектеби. Ата-эне менен мектептин байланышын чыңдоо, ата-энелерге балдарга туура тарбия жана билим баалуулугун сездирүүгө жардам берүү. Мына ошол Агайдын ушул эксперименттер негизинде Агайдын мектебинде ушунчалык кичинекей эле мектеп, Тажикстан менен чектеш райондо жайгашкан, шарты оор область билесиздер, кандай оор экенин, кандай окуялар болуп жатат ал мектепте. Бирок ошого да карабастан ушул күнгө чейин Агайдын мектебинен 85ке жакын окуучулары мед академияда бюджеттик бөлүмдө окуп бүтүштү, иштеп жатышат, жана дагы эле окуп жатышат. Жана ошондой эле башка эң мыкты деген окуу жайларда бюджетте окушат. Себеби анткени алардын билимдери өтө кеңири, жогорку билим сапаты жогорку деңгээлде, олимпиада жана ошондой эле жанагы ЖРТ тестирлөөдөн дагы эң мыкты балдарды алышат. Эгерде башка мектептерде же болбосо Кыргызстан боюнча деле орточо эсеп 115-120 болгон күндө дагы Агайдын мектебинде 173 балга жетип атат да. Бул деген Агайдын мектебиндеги мугалимдер жамаатынын ушунчалык эмгеги жана ошондой эле ата-энелердин дагы балдарга болгон тарбиясы жана балдарды ошол билимге шыктандырганды, ушунун натыйжасында ушундай мыкты жетишкендер болуп жатат. Биз ошонун баарын тең алып, маалыматты алып, Агай менен байланышып, Агай Чүй областына келген сайын Агай менен ушул башка райондорго да алып барып жолугушууларды уюштуруп, семинарларды уюштуруп, албетте району, облону жетекчилери менен биргеликте макулдашып, мына ушундай иштерди алып барып, азыркы күндө Агайдын ушул окутуу тарбия усулдарын жайылтып иштеп жатабыз. Ошону менен бирге мына былтыр 2022-жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинен дагы ушундай буйрук чыккан. 2022-жылы 13 майда ата-энелер мектеби программасын түзүп, ар бир райондо 10 мектепте пилоттук катары эне мектеп программасы киргизилсин деп, жана 5 бала бакчага дагы ушундай буйрук чыккан. Ошол буйрук чыккандан баштап биз ушул району, облону жетекчилери менен биргеликте Агайдын шакирттери катары ушул иштерди жайылтууга жардам берип, мына быйылкы окуу жылдын аягына чейин иштеп келдик. Рахмат. Гүлнар эже, сиз айта кетсеңиз, ушул Гапар Агайдын энелер мектеби жалпы жонунан билип калбадыкпы, фильм аркылуу, Агай фильм аркылуу апаларды кошо чакырып келип, апаларды окутуп дегендей, анан жалпы кандай иш алып барып атат, анан Гапар Агайдын башка мугалимдердин айырмаланган ыкмалары, бир өзгөчөлөнгөн ыкмалары тууралуу айта кетсеңиз. Мен жетекчи катары ар бир жетекчи мектебинде жакшы иш болсо экен, жыйынтыгы болсо экен деп изденет. Мен да ошондой жетекчилерденмин. Анан
агай жөнүндө маалыматым пандемия учурунда болуп калды. Пандемия учурунда бир группага кирип калдым. Мени кошуп коюшту, менден сурабай туруп эле. Анан байкасам билим берүү жаатындагы бир жакшы кызыктуу талкуулар келе баштады да. Анан мага жагып калды, бул эмне деген группа болду экен деп мен кызыгып калдым. Ага чейин агай жөнүндө газетадан, Кут билимден агайдын макалаларын окучумун да, бирок өтө деле кызыгып маани бербептирмин. Анан мага ошо жагып калды да, анан көрсө ушул азыр сиздердин астыңыздардагы ошо координатору Динара Молдалиевна агайдын ошо Баткен жактагы шакирттерин таап, мыкты шакирттерин анан чүйдө да жайылтайын деген аракети менен группа түзүп атыптыр да. Анан ошо группага мен бирөөлөр аркылуу кирип калып, анан мага бир сүйлөшүп аткан маектер жагып калды. Анан мен да үн кошсом, Динара Молдалиевна, сиз жетекчи экенсиз, сиздей кишилер бизге керек деп эле. Анан ошондон кийин мага мындай көбүрөөк башкача мамиле кылды да. Анан мен ал группадан чыкпай калдым, тескерисинче пикиримди айта баштадым, жаза баштадым. Анан ошол мага ошондой жаккандан кийин эле мен агайдын китептерин сатып алдык. 1,5 миң сомго Мореке ата-энелер сиздер үчүн деген, бул ата-энелер үчүн. Ал эми акыл эмгегинин маданияты, бул болсо балдар үчүн. АМ деп коебуз кыскартып. Анан устаттык өнөр, бул мугалимдер үчүн. Бул китептердин баары агайдын китептери. Агай өзү жазган китептер. Анан дагы китептер бар, мен үчөөнү алып келдим. Анан меми бул мектеп мындай 3 бурчтук, мугалим, анан бала, анан ата-эне. Ушул 3 бурчтукта иштегенде, анан тыгыз байланышта болгондо, ошондо билим сапаты көтөрүлөрүн билебиз да. Бирок биздин мектепте мен ошол китептерин окуп, анан жана онлайн группалардан окуп билим алгандан кийин, ошо пандемия мезгилинде эч жака чыкпай турган мезгил болчу да, ошол мезгилде мага мындай ой келди. Биздин мектеп жаман эмес да. Бизде жакшы мектептердин катарындабыз, бирок дагы биз каалаганчалык жыйынтыкка жете элекпиз да. Эмнегедир кийинки убакта ушунча аракет кылып окусак деле балдардын кайдыгерлик, билим алууга болгон ынтызарлыгы аз. Ата-энелер болсо балдардын мектепке киргизип койсо эле, ошо мектеп тарбияласын, мектеп окутсун. Ал мектептин милдети, мугалимдердин милдети. Мектепке тапшырып койгон. Ооба, мектепке тапшырып койгон. Анан ушундай мамиле жыл сайын мындай күчөп бараткандай да. Анан мени дагы ошо ойлонтот эле да, эмне үчүн ушундай болуп баратат? Балдарда бул көпчүлүгү эле биз телефонду күнөөлөй беребиз да. Телефонго кирип кетти балдар, ошону сатып алып атат. Биз кантип ошо телефондон алаксытабыз деген ойлор мени түшөлчү. Анан мен ошондо өзүм катамды сездим. Көрсө биз ата-энелерди мектеп ишине өтө жакшы тартпайт экенбиз. Биз бүт жоопкерчиликти өзүбүз алып турабыз. Биз таалимди дагы окутуп, билим берүүнү жана тарбияны да өзүбүзгө алып турабыз. Ал эми ата-эне болсо сыртта кала бериптир. Албетте, иштеп жүргөнбүз. Биз класстык сааттарды өтүп, анан ата-энелерге болсо чогулуштарды өтүп, жылына бир 3 жолу, 4 жолу чогулуш өтсөк, биз ойлочубуз да, ата-энелерди аябай жакшы мектеп ишине тартып атабыз деп. Көрсө, биз андан да тереңдешибиз керек экен. Анан мага ошол ойлор пайда болду дагы. Биз ошондо жаз айында пандемия болбоду. Анан августта мугалимдер 20 августта мугалимдер толугу менен жумушка чыгып калган мезгил. Ага чейин мен мугалимдердин баарын ошол онлайн группага коштум. Баарын бирден чалып ушул группага кошулгула деп баягы айттым, кошулду. Бирок маани берип уккандар болду, бирок маани бербей мындай эме болгондор да болду да. Анан 20 августта мугалимдерге эң биринчи чогулуш ушундан башталды. Көрсөм, момундай иштер бар экен. Агайдын ийгиликтерин азыр Динара Молдалиевна айтып өтпөдү? Ушундай экен. Биз деле иштеп атабыз. Эмне үчүн биз ийгиликтерибиз агайдыкына жетпейт? Биз мына кемчилиги ушунда экен. Биз эми ата-энелер менен абдан жакшы иш алып барышыбыз керек экен. Биз энелер мектебин түзөлү деп. Анан аларда мындай суроо болду. Кантип? Анан эми мен баягы китеп балдарга таратчу элек да, августтун аяк жанында биз ата-энелерге тараталы дедик да. Биз группага жаза баштадык, класс жетекчилер. Ата-энелер өзүңүздөр келип алып кетесиздер. Эгерде андай келбесеңиздер, анда балдарга китеп жетпей калат деп. Бул албетте ата-энени кызыктыра турган суроо. 100% келди деп айтам да. Ошондо мен айткым келет, ата-энелерге толук маалымат жетти. Ошо мектептен, мектепке биз китеп
таратканы чакырдык дагы. Анан биз агай жөнүндө, анан ата энелер сиздер үчүн деген китеп жөнүндө жана энелер мектеби жөнүндө маалымат бердик. Эми биз сиздерге сабак өтөбүз. Сиздер күлкүңүздөр келбесин. Бирок ошол сааттар, сабактар сиздер үчүн, сиздердин балдар үчүн пайдалуу деп айттык да. Анан ата энеде кызыгуу пайда болуп калды. Барында деп айткым келбейт, бирок мындай кызыккандар болуп калды. Ооба, өткүлө бизге ошол зарыл керек деп мындай биринчи кызыгуу пайда болду. Анан биз план түзүп өтө баштайлы дегенде ал жылы дагы толук мектеп иштебей калдык. Эсиңиздерде болсо 2 жыл мурда, 3 жыл мурда. Анан февралда толук мектеп ишке кирди. Биз ошо февралда биринчи жолу энелер мектебин ачып сабак өтүп баштадык. Бул кайсыл мектепте болот ата ошондо? Бул Аламедин районуна караштуу Ормонбек Турсуматов атында Бербулак мектеби. Эң жакшы. Гапыр Мадаминовду карап турсаң, мен окуп калдым да, жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы бар эмеспи, биринчи мугалим деген, ошол жердеги Дүйшөн деген мугалим бар эмеспи, анан бүгүнкү күндүн Дүйшөнү деп коюп турбай, Гапыр агайды. Анан мен аябай ошо киносун көрүп алып аябай таң калдым, жолдошум да көрүп алып, ушундай адамдар бар бекен азыркы дүйнөдө деп аябай таң калды да. Ошо өзүнүн жан дүйнөсүн жөн эле мугалим болуп, жөн эле иштеп, жөн эле айлыгын алып жүрө бербестен жок. Ал ошо ачка болсо дагы Бишкекке барып канча күн көчөдө түнөп, эмне кереги бар эле дейм да, бирөө үчүн, бирөөнүн баласы үчүн. Анан ушундай өзүнүн жашоосун курмандыкка алып келип башкалар үчүн ушундай бир бааладым да. Анан ошол агайды көргүбүз келди эле бүгүн, бирок тилекке каршы келе албай калды. Бирок үмүттөнөм дагы көрөбүз, жолугабыз деп ал агайга. Анан билим деген ошо канткенде адам үчүн жашоо маңызына айланат да. Мисалы үчүн азыркы күндө караганда балдар сабак окуусу келбейт такыр. Мектепке да баргысы келбейт, эптеп эле барышат. Китеп оку десең, бир аз окудум деп коюп эле анан интернетте отурушат. Мына ушул нерседен биз кантип балдарды мындай кызыктырабыз сабакка окуганга? Ушул аябай чоң өтө керектүү суроо бул. Ушул энелер мектеби сабактарында биз ата энелерге суроо беребиз. Урматтуу ата энелерим, апалар келет да, айтыңыздар, үйдө бала тарбиясында кандай көйгөйлөр болуп жатат сиздерде депчи. Анан ата энелердин баардыгы тең, балдар окубай калды, баглар окууга кызыкпай калды, китеп окубай калды, телефондо эле отурушат, үй тапшырмасын аткарбайт, балдарыбыз жалгоо болуп баратат деген ушундай көп эле көйгөйлөрдү айтып атат да. Эми ошол көйгөйлөрдү чечүүдө келиңиздер, анда чогуу ойлонолу деп биз айтабыз да. Балдар эмне үчүн китеп окубай калды? Үйдө китеп жок да. Урматтуу ата эне, сиз канча жолу балаңызга китеп алып бердиңиз? Балдарыңызга туулган күнү китеп алып бердиңизби? Же болбосо үй бүлөлүк китепкана барбы? Үйдө канча китеп бар? Мисалы Гапыр Мадаминов айтат, үйүндө 300 китептен ашык китеби жок үй бүлө, бул жан дүйнөсү жакыр үй бүлө деп айтат экен агай. Өзүнүн айылында дагы ата энелер ушинтип китеп уюштурула, китеп окуу сааты болсун үйдө. Бир убакта китеп окугула чогуу балдарыңар менен. Анткени эне окумайынча бала окуйт деп айтат экен Гапыр. Баланы өзүң оку деп койбой, эне чогуу отуруп чогуу окушубуз керек да. Мына биз деле мектепте иштегенден кийин биз деле байкайбыз. Балдар китепке суусап турат азыр. Балдарга китеп аласыңбы десек, алам деп ушунчалык китепкана ээрчитип барып китеп алып берсек, балды көздөрү жайнайт. Аз биз сурасак, кимден ата энеси китеп алып бер деп сурасак, бир 2-3 эле бала кол көтөрөт да. Мына көрдүңүздөрбү кандай болуп калганбыз. Демек ата эне үйдөн билимдин баалуулугун сездириш керек болуп атпайбы? Экинчи маселе, азыркы заман акыл эмгектин заманы да, мындайча айтканда, мына Гапыр агай жазып атпайбы, акыл эмгегинин маданияты деп. Билимдүүлөрдүн заманы болуп атпайбы азыркы күндө? Билимиң жок болсо, азыр мурункудай эле сен бул трактор менен окат кыласың, же 1 гектар алма тик, же клубника тик деп мындай ал менен жашоо болбой калды азыр. Азыр ааламдашуу доору болуп атат, заман өзгөрүп атат күндөн күнгө. Демек, азыр билимдин баалуулугун окуучуларга жеткирүү мезгили келди, жана ата эне дагы баласына жеткирүү келди. Бул жагынан Гапыр агайыбыз өзүнүн устаттык өнөрү деген китебинде дагы мугалимдерге азыркы балдарга кантип билимди жуктурабыз, канткенде биз билимибизди жеткире алабыз, сапаттуу билим бере алабыз. Биз мугалимдер 45 мүнөт сабак өтөт, даярданып келет, ошентсе деле балага билим жукпайт. Эмне себеп деп ошонун жолдорунда агай устаттык өнөрү деген китебин жазып кетти. Мынакей, бул биз үчүн, мугалимдер үчүн. Андан башка ата энелерге жанагындай кеңештерин айтып келет да. Эне мектеп сабагында биз ошолорду дагы энелерге айтсак, энелер кадимкидей уялып калат, чын эле деп. Балаңызга
үй бүлөдө сабак даярдоочу бөлмөңүз барбы же болбосо бурч барбы, мындай бир полка китеп койгон шарт түзүп бердиңиз беле балаңызга деген суроону коюп атат агай. Биз да ошону айтсак апаларыбыз кадимкидей уялып калды, чын эле депчи. Азыркы күндө сиздин сабагыңыздан чыгып эле үйгө келип атасы экөөбүз кеңешип балабызга сабак даярдоочу бурч уюштуруп койдук деген сөздөрдү угуп атабыз да. Мисалы кыскасы балага билимдин баалуулугун сездирүү бул ата энеден болот. Биринчиден ата эне баласын билимге шыктандырып, айланайын, сенден менин тилегим мындай ишеничим, үмүтүм чоң, келечекте акылдуу ушундай бир жакшы кызматта иштеген, сенден көп нерсе чыгат, врач болосуң же мугалим болосуң же бир ишкер болосуң деп ишенем деп, акылдуум менин деп, ошо бүгүн 3 алсаң эчтеке эмес, эртең 4 аласың деп, мындай бала менен сүйлөшүү, баланы билимге шыктандыруу жок болуп атпайбы бизде. Келдиңби, папкеңди тияка коюп тур, кой кайтар, уй кайтар же жумуш кыл деп атпайбызбы биз көбүнчө. Аны моюнга алыш керек чындыгында. Азыр эфчит угуп отурган апалар деле моюнуна алат болуш керек. Чын эле биз ошондой элебиз да. Анан ошо билимге шыктандырып, мектепке мен билим алыш үчүн келатам, мен билим алышым керек, бүгүн бир нерсени үйрөнүп кетишим керек деген сезим менен балдар келиш керек болуп атпайбы? А бизде андай болуп атпайбы? Балдарыбыз жөн эле келип эле кетип аткан болуп атат да, мындайча айтканда. Эми бар эмес, албетте бар эмес, бирок ушундай чындыгында көпчүлүгү, басымдуу көпчүлүгү ушундай болуп атат. Демек билимге шыктандыруу бул биринчи кезекте ата энеден, үй бүлөдөн, анан кийин мектептен. Мугалимдер дагы ошого жараша өзүн өзү өнүктүрүш керек деп айтып атат агай. Өз предметин мыкты билиш керек. Мыкты мугалим болуш үчүн мына моментип шыктандырып, сабак өтүп, момундай кылып иштесеңер, балдар сабактан качпайт, сиздин сабагыңызга кызыгат. Показуха сабактан алыс бололу, боор менен эле жашынакай сабак өтөлү деп эми азыр Гүлнара Мазалиевна ал жөнүндө кеңири айтып берсин. Ошо ата энелер менен иштегенде биз ошо сабакта темалар бар. Ар бир класстын өзүнүн жаш өзгөчөлүгүнө жараша темалар бар. Агай программасын жазып койгон. Ушул программа менен класс жетекчилери сабак өтүш керек. Ал сабактарды дагы бул 4 сааттык класстык саат бар мугалимдерде. Ошо класстык сааттын 1 сааты ошо энелер мектебине арналса болот. Жана мына Гүлнара эже да айтып кетти, кантип уюштурушкан энелер мектеби сабагын. Аны уюштуруш оңой эле. Муну көпчүлүк жетекчилер кандайдыр бир көйгөй проблема кылып коюшат да. Бунун эч кандай кыйынчылыгы жок. Мисалы мектеп директору мына Гүлнара Мазалиевна окшогон биздин Чүй областында 5 директор бар. Ушул агайдын усулдары менен иштеп жатат. Жыйынтыктары жакшы. Сокулук районунда Сокулук номер 3 мектеп, Бусурманкулова Надежда Шашеновна, Кочомкулов мектеби Панфилов районунан Токуева Банура Мухтаровна, Чүй Токмоктон Займира Мырзабековна Мамбетова Укуев мектеби, Аламиздин районуна Бербулак мектеби, мына ушундай мектептерге биз атайын үлгү катары семинарларды уюштуруп, ошол жактан тажрыйба алмашып дагы иштеп келдик да. Динара Молдалиевна, мына ушул нерселер кээ бир мектептерде иш жүрүп атыптыр. Ушул нерсечи, бирок мамлекеттик деңгээлдерде баардык мектептерге кирдиби ушул программа? Эми былтыркы буйруктун негизинде 10 мектепке киргизилсин деген буйруктан кийин бизде районодогу методист усулчулар ушул ишти колго алып, райондо ошо 10 мектепте кандай жүрүп атат, ал мектептерде иштер деп өздөрүнчө баягы иштерин жүргүзүп жатышат усулчулар дагы. Бизге чакырганда биз дагы барып маалымат берип, семинарларды өткөрүп, жардам берип чоң иштештик да. Бирок ошол 10 эле мектепте иш жүргүзүп атат. Андан башка мен өз каалоом менен иштегим келет, биз өз каалообуз менен мектепке жайылтып атабыз деген директорлор дагы бар да. Бирок ошол 10 мектепте мен айта алам, 10 мектепте пилоттук 10 мектептерде иш болуп атат. Чүй областы боюнча биз ошолорго барып, видео маалыматтарды жиберип, жайылтуу иштерин жүргүзүп келдик. Анан ал тургай биз ата энелерге агайдын өзүн өзү тарбиялоо деген китеби бар. Агай айтып калат го, ошо бир акылманга ошо ата эне барып акыл сурапты да, канткени менин балам ыймандуу, адептүү, билимдүү, илимдүү болот деп. Анан акылман айтыптыр, мен силерге айткан менен бирок силер аны жасабайсыңар деп. Анан жок, карыя аксакал биз жасайбыз, ошо сиздикин угабыз, айтыңызчы бизге, эме көрсөтүп бериңизчи, кандай кылсак акылыңызды айтыңызчы десе, акылман карыя айткан экен, өзүңөр тарбиялагыла биринчи депчи. Анан ошол агай ошол өзүн өзү тарбиялоо,
асыл инсандык сапаттаны бүтпөс китеп деп жазып койгондо, бала ушул курсакта жаткандан баштап баланы эмеге чейин кантип тарбиялаш керек деген бул ата энесиздер үчүн китебин жазылган да. Биз дагы өзүбүз дагы ата эне баягы үлгү болушубуз керек экен балдарга. Биз үйдөн көбүнчө туура эмес нерселер жасайбыз да. Ошонун баары энелер мектеби сабагында айтылат да. Мындайча айтканда, энелер мектеби тарбиянын тамыры деп биз ошо энелерди болушунча мүмкүн болушунча эне мектебине чакырып сабактарды өткөнгө аракет кылып атабыз. Эгерде мектептерде ушул бир эле 10 эле мектеп менен чектелип калбастан баардык мектептерге эле киргизилип эле системалуу түрдө иштеп кетсе, абдан чоң өзгөрүү болот эле да бизде Кыргызстан боюнча. Эми үмүттөнөбүз ошентип иштеп кетет деп. Ардактуу угармандар, угуп жатканыңыздар Үй бүлөлүк Окей радиосунун Апалар мектеби уктуруусу. Биздин толкунга жаңы кошулган угармандар бар болсо, белгилей кетүүчү нерсе, бүгүн биз билимдүүгө дүйнө жарык деген теманын тегерегинде сөз кылып атабыз. Меймандарыбыз бар. Педагог Гапыр Мадаминов агайдын устат шакирттери десем болот. Сарбашева Динара Молдалиевна, Сокулук районундагы Саадаш Абдылдаева мектеби кыргыз тил адабият мугалими, Чүй областы боюнча Мадаминовдун окутуу тарбиялоо усулдарын жайылтуучу координатор. Андан сырткары Мамбет Иманова Гүлнара Мазаралиевна эжекебиз Ал-Эмидин районундагы Ормонбек Турсуматов атындагы Бербулак мектебинин директору. Мадаминов агайдын окутуу тарбиялоо усулдарын мектебине жайылтып, колдонуп иштеп чыккан директор бүгүн бизде мейманда. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер, байланыш номерлерибизге чыгыңыздар, керектүү маалыматтарды алып калыңыздар. Эми эжекелер айтсаңыздар, ушу дагы маалыматтарыңыздар болсо бере бериңиздер. Ошол ата энелердин баланын билим алуусу үчүн кошчу салымы же болбосо ошол билим берүүдөгү адамдын жашоосуна пайда алып келбей турган кемчиликтер, азыркы учурда эмнелердин айынан ушинтип балдар начарлап кетти, балдардын мектепке кызыгуусу эмнеден улам начарлады, дагы кантип ошол жардам берсек болот, деги балдарды китепке кантип кайрысак болот, кайрадан дагы делечи сиз айта кеттиңиз, ооба үйүндө китеп болуш керек, ата эне китеп окуш керек деген сыяктуу дагы агайдын колдонуп жүргөн ыкмаларынан, сиздер колдонуп аткан ыкмалардан дагы айтып бере берсеңиздер. Агайдын мектебинде сыр көп экен. Биз дагы агай келген сайын жолугушуу калганга аракет кылабыз. Жана агайдын мектебинен завучу келсе же болбосо балдары, окуучулары келсе, биз ошолор менен жолугушканга аракет кылабыз. Анткени ар бир жолугушууда ал жерде эмне сыр болду экен да. Биз деле иштеп атабыз, биз деле ошондой эмгектенип атабыз, бирок бизде эмне жетпей атат деген ар бир баягы билим берүүнү жакшыртайын же болбосо билим сапатын ошо өз мектебимде же өз предметимде жакшыртайын деген агартуу тармагында иштеген ар бир мугалим кызыкса керек да. Анан биз ошо Нарбүбү Анаркулова эжеке бул завуч экен, кинодо да бар. Анан ошол завуч менен жолугуштук. Жана биз ушу декабрь айында агайдын 2 окуучусу, мен аны Азаматты таанып калганым, республикалык олимпиадада тарых сабагынан 1-чи орун алган. Анан ошондо завуч чечип келиптир олимпиадага. Ошондо биз чүй лидерлери өз каалообуз менен барып жолугушуп, Дасторкон четинде университет кылганбыз да эми кечинде. Анан ошондо кыска убакыттын ичинде алардан пикирлешүүдө да көп нерсени үйрөнө алдык. Анан ошондо Азаматтын телефонун алып калып, мен Азамат 1300 бала аутсага тапшырат экен да. Ошол 1300 баланын 25-и бюджетке кабыл алынат экен. Эми аутсаны билесиздер, Анан ошону тиги Баткенде 1000 километр алыстыктагы балдар келип, ошого тапшырып, англис тилин свободно сүйлөп, анан ошонун бюджеттик бөлүмүнө студент болуп калат деген эмне? Бул дагы жомок болуп атпайбы? Анан мына ошону угуп, анан мен Азаматты чакырдым. Анан телефонун таап, анан Азамат айтты, эжеке, мен дагы ала барсам болобу деди. Болот, эң жакшы болот. Менин максатым бул болду да, 11-чи классыбыз уктап атат декабрга чейин. Ойырты баягы эмени ойлоно элек, жыйыртынычы. Анан аларды уйготуш керек, мотивация керек болду да мага. Анан декабрда чакырдым. Бул эми дем алыш күнү болду.
мектепте эч ким жок, эч ким тоскоол болбогон. Анан балдарга айттым десем 11 класс толук келди, 10 класс келди. Биз эч ким жок, ушу мугалимдер анан окуучулар болуп жолугуштук. Балдар келди, ушунча маяк, жакшынакай маяк куруп беришти. 2,5 сааттай балдар суроо берип атышты. Балдар өзлөрү мектебинде кантип ЖРТга даярданышат, кантип олимпиадага даярданышат. Негизги сурообуз ушул болду, темачы. Ушуга балдар суроо беришти. Мен балдарга мотивация бере алдым. Ошондо эми 10 класста бир кыз өзү олимпиадага катышайын дегенде эле ою жок болчу, бирок райондук олимпиадага 1,5 ай даярданып 4-орун алды. Бул дагы жетишкендик. Анан балдарым ЖРТга даярданууга мындай күчтөнүп жакшыраак дем менен даярдана башташты. Эми мен дагы бир нерсени айткым келет. Биз 3 жыл мурдагы дейм агайда август айында бияка келип калып, биз жанагындай өзүбүз сабак өтүп, сабак окуп онлайн анан аракет кылып атканбыз. Ошондо биздин мектепке баягы практикалык эмесин көрсөтөлү дегенде мен биринчи мен чакырдым, биз мектепке келгиле. Эми башкалар болсо директорунан уруксат сураш керек эле да. Анан мен узунуп кеттим, бирок мен айткым келет, аябай жакшы болду. Агай ошол кезде келип бизге келип калды. Агай биздин мектепке келип кетти. Мен ошондо мугалимдерге айттым, бизге кут келди дедим да. Шүгүр, көп жакшы ийгиликтер бар. Быйыл болсо биз алтын тамга артыкчыл катышты, бир кызыбыз тастыктады. Олимпиададан ЖРТ боюнча Чүй областынан биз алдыңкы 10 мектептин катарындабыз. Буга чейин иштерибиз бар эле деп атпаймынбы? Бирок андан да мыкты болуш керек. Мен ооба биз ийгиликтерибиз жакшы мектеппиз деп айтып келген, бирок агайдын жыйынтыгын уккандан кийин өтө деле мактанып айта албай калдык. Анан тескерисинче катанын үстүндө иштеш керек болуп калды бизгечи. Кайсы жерде дагы катабыз бар? Ата-энени кантип ойготобуз, баланы кантип ойготобуз деген ушулар болуп калды да. Анан ошондо балдар абдан сонуз неме пикир айтып, ошентип аякта кандай даярданат экен олимпиадагачы, аякта кантип ЖРТга даярданат экен дегенде балдар аябай кызыгуу менен угушту. Биз өзүбүз да кызыгуу менен угуп жазып алдык. Демек, анда сыры көп экен. Биз дагы эле үйрөнүп бите элекпиз. Кийинки максатыбыз ушу агайдын мектебине барып келиш керек. Агайдын мектебинде жана сиздер айткандай билим баалуулугун кантип жашоого маңызын айланат дегенде агайда мотивацияны жакшы беришет экен. Анан бизде ошол жанагы инсан таануу деген сабак кирет экен, агайда ийрим катары өтүшөт экен. Инсан таанууну биз деле өтүп жүргөнбүз. Ооба биз бир аябай бир таанымал инсанды чакырып, бир художникти же бир акын жазуучуну анан чакырып алып анан ошо менен жолугуштурчубуз балдаргачы. Анан аны деле анда-санда өткөрсөк, бул ишти да аябай жакшы кылып атабыз деп ойлоп келгенбиз. Агай болсо ким барса жолугуштурат экен балдар менен. Балдар укмуш суроолорду берет экен. Анан биз сыяктуу жана студенттер чакырдык деп атпаймынбы? Ошондон кийин биз дагы өзүбүздүн студенттер чакыра баштадык. Медакадемияда окуган, жанагы политехте окуган, анан ал баланын сөзү балага жакшы жугат экен. Мына биз катанын үстүндө иштеп атабыз. Анан ошондо алар кайсыга да басым жасаш керек, кайсы убакыттан баштап даярдана башташ керек дегенде өзүбүздүн окуучулар да, бүтүрүүчүлөр да айта баштаганы инсан таанууну абдан жакшы киргизиш керек экен. Экинчиден дагы агайдын мектебинде күнүгө жарым саат агайдын китебинде адабий китеп окушат экен. Адабий китеп окушат экен. Эми бизге ага шартыбыз жок. Биз эксмен менен иштейбиз, такыр бош кабинет жок. Анан буга неге жетише алдык? Биз жана энелер мектебине сабак өтүп, жанагы сиз айтып атпадыңызбы? Чогуу биргеликте эне менен бала режим түзүп, ошо режимдин негизинде кечки 9-да китеп окуган, биргеликте китеп окусат. Муну балдарга аябай жакты. Анткени энеси ага чейин көңүл бурган эмес. Кичинекей баласына дагы ага ылайыктуу китеп окуп, анан дагы сөз көп да, тарбия дөңгөлөгү дегени бар. Ошо тарбия дөңгөлөгүн жылдырып, балдарга ошону өзү каалаган бир ансы деле сатып берчү, бирок велосипед, ролик, китеп ушундай сат берсе, бул өзүнөн өзү ата-энелерибиз айтат, системага түшүп калдык дейт. Баланы ушинтип эле тарбияласа болот экен деп ыраазычылык айткандар көп да. Эң сонун. Бизге келген СМС билдирүү бар экен, орун бере кетели, андан кийин улантабыз. Саламатсыздарбы? Кандай кызыктуу эфир болуп жатат дейт. Сиздер менен кантип байланышса болот? Гапыр агайдын китептерин кайдан алабыз? Кантип энелер мектебине катышабыз дейт. 040 номери менен бүткөн абонентибизден келген билдирүү. Ушуга кандай кайсы райондон экениңизди жазып кетиңиз. 040 номери менен бүткөн абонент.
Биздин номерге чалып койсун. Биз ар бир райондо бар эне мектеби атайын группалар бар, онлайн группалар. Ошол жака кошуп коебуз. Анда ошо номерлериңизди айтып кетпейсиз, айта аласызбы? Жазып аласызбы? Же айтып коюуга мүмкүнбү? 0703 65 45 46 Динара Молдалиевна. Ооба, ушул эжекеге жазсаңыздар, атайын WhatsApp группасына кошулуп, Капыр агайдын китептерин кайдан алуу жана башка маалыматтарды аласыз. Рахмат. Ушул сонун эфир болуп жатат. Мен үчүн да аябай маанилүү, мен үчүн да аябай баалуу болуп жатат. Чындыгында мен дагы кезинде ушул кыргыз тили адабиятынан республикалык олимпиадада 1-орунду алып, анан Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин журналистика факультетине экзаменсиз кабыл алындым эле да. Менин дагы ушул Капыр агайды сыяктанган эми мектеп деңгээлиндеги кыргыз тил адабиятынан берген агайым бар болчу. Ушул күнгө чейин мындай ушул агайды мындай агайым жөн эле агайым катары эмес, керек болсо атам катары, бир чоң устатым катары, жашоомо из салып берген, мындай нук салып берген инсан катары баалап келем Дастан Касымалиев агай. Анан чындап эле бир адамдын өмүрүндө бир из калтыра турган, бул агайды, Капыр агайды айта турган болсок, бул жеке эле бир өзүнүн мектебинде эмес, жалпы Кыргызстан боюнча, өлкөбүздө жаш уландардын билим алуусуна, мындайча айтканда бүтүндөй жаш уландарга из салып атпайбы турмушуна. Демек бир жакшы бурулуш астында турабыз деп айтсак болот го. Ооба, буйруса ошондой эле болуп турат. Анткени азыр агайды ушунчалык 7 област чакырып, өткөндө ошол түштүк регионун жактын баарын кыдырып келгенден кийин кайта мына кече жакында эле ошо Кочкор, Тогуз-Торо, Жумгал, Саргамыш ушул райондордун баарын кыдырып келди да агай. Агайды ушунчалык чакыруулар аябай көп. Мынакей мен ушул эмеден берүүдөн пайдаланып айткым келет. Ошол Тоң районунун жаштар коому бар экен. Ошол жаштар өздөрү агайды алып келишип, районуна уюштурушуп, анан районо менен байланышып, акимият менен байланышып, агайдын усулдарын киргизебиз. Ушуну уюштуруп бериңиздер. Ошол менен окутуу, тарбиялоо эмелерин жүргүзөлү, ата-энелер мектебин жүргүзөлү деп жаштар өздөрү ушинтип көтөрүлүп чыгып атат да. Бул деген абдан жакшы көрүнүш деп ойлойм. Жаштар ойгонуп атат, мынакей өзгөрөлү, өнүгөлү деп атат. Бул абдан жакшы көрүнүш. Агайдын дагы ушул энелер мектеби программасын түзүп иштеп баштагандан кийин ошол кездеги ошо Лейлик Баткен областынын зам губернатору Чынар Усмановна эжекебиз ушул агайдын жетишкендиктерин баарын байкап, анан кийин ушул Баткен конференциясын уюштурган экен 2018-жылы. Ушул Баткен конференциясында агай чыгып, ушул өзүнүн эксперименттери, тажрыйбалары жөнүндө айтып, ошонун ичинде энелер мектеби жөнүндө маалымат берген экен. Ал конференцияга кимдер катышкан? Ал конференцияга баардык 7 областтын акимдери, область губернаторлору, районо жетекчилери, директор школдор, мектептин директорлору барган экен да. 2018-жыл болгон экен. Анан ошол 2018-жылдан бери мындай башка областтарда мүмкүн жайылтылганбы, мен байсал байкаган жокмун. Чүй областы боюнча уккандай эмесмин. Анан ошол 2020-жыл жана пандемия учурунда ар бир жамандыктын аркасында бир жакшылык дегендей болдубу, ушул пандемия учурунда группа ачылып, ушул агайдын усулдарын жайылтууну башташыптыр агайдын окуучулары. Анан биз ошого кезип калып, ошол кезде жалпы республика боюнча лидерлердин саны 11 эле болчубуз. 11 лидер болчубуз. Азыркы күндө мынакей 60тан ашык лидерлер ушул бир группада жайылтуу иштерин жүргүзүп жатабыз да. Анан эми агай айтат, мугалим, бала шумкар болсо дейт, бир канаты мугалим, бир канаты ата-эне деп атат. Азыркы күндө ошол балдар дейт, бир канаты менен эле учуп калды дейт. Шумкар качан бийик учат? Качан эки канаты бирдей талпынып учканды дейт. Ата-энелер уктап калып атабыз дейт. Россияда жүрөбүз, ички миграция, сырткы миграция азыркы абалда көрүп атасыздар. Анан кийин ата-энелер баардыгы тең материалдык материалдык баалуулуктарга көңүл буруп, жан дүйнө балдардын жан дүйнөсү менен эсептешпей калды. Ата-энелерди ойготуш керек деген коюп атат. Агай коңгуроо кагып атат. Агай 25 жылдан ашык мына коңгуроо кагып келди. Мына азыркы күндө ушул экини колдон келишинче мен айтар элем, кыргыз өкмөтү, билим берүү министрлиги бул ишти токтотпой алып кетишибиз керек да. Азыр билимден дагы тарбия баалуулугу 1-орунда турат деп айтат элем да. Себеби тарбияны эң биринчи
көтөрүш керек болуп атат. Азыркы жаштарыбызды туура тарбияга азыртан коюп алсак, алардын билимин өнүктүрүп алсак, анан Кыргызстаныбыз өнүгөт эле да деген ой кетет да. Мына ушуга биздин Гапыр агайыбыздын окутуу тарбиялоо усулдары эң керек. Аба суудай керек болуп турат. Мугалимдер да колдоп атат муну. Ата-энелер да муну колдоп атат. Муну ошол жетекчилик бир мындай бир багытта, бир программа негизинде кандайдыр бир эме менен бир система, программа негизинде бир жаңы окуу жылына карата түзүп дегендей сунушташса, ушуну бир эске алып иштеп чыгышса аябай жакшы болот эле деген ойдомун да. Эжекесиздин айта турган кошумчаларыңыз барбы? Эми агайдын негизи билим берүүсүндө дагы биз үлгү алып үйрөнүүчү бул биринчи мына окуучулар айтты да, биринчи маалымат алабыз деди. Маалыматты китеп аркылуу берет, мугалим аркылуу жана бул маалымат каражаттары аркылуу маалымат алчу эмелер көп дейт да. Эгер адам кааласа, бала кааласа көп жерде маалымат алса болот. Бирок ошол маалыматты эстеп калуу, аны сиңирүү деген ушул проблема болуп атат азыркы замандачы. Аны эстеп калуу, сиңирүү деген бул агай ошону могу китептерге бериптир. Берген да. Мына Ореке акыл эмгегин маданиятында. Агайдын мектебинде эң биринчи ушул акыл эмгегин маданиятын 5-класстын балдары, 6-класстын балдары өздөштүрөт экен. Анан ошол билим жеңил кетет экен да балдаргачы. Анан чоң класс болгондо муну окуйбуз дейт. Анан дагы айымчилер бар экен да. Биз муну жаңы үйрөнүп баштап атабыз. Бул китебинде мындай бериптир агай. Ошол билимди эстеп калууну сиңирүүнү, билим алуунун оңой жолун ушул китеп аркылуу берип атат. Андан кийин ошону турмушка пайдалануу дейт да. Анан муну системага салып, схемага салып дейт балдар. Ошо биз эми ошону пайдалана баштадык. Биздин окуучуларда бар, колдонуп аткандар, жана мугалимдерде да болуп калды. Анан ошол даже бул китеп окуучу эмес, мугалимдер, чоң кишилер, бардык тармактагы адамдар үчүн муну жакшы окуп, анан ишине пайдаланса, бунун кол кетеби болсо, ошол адам жашоосу жеңил болот дейт да. Анан эми агай болсо муну кружок катары киргизет экен. Бизде дагы мүмкүнчүлүк ошо биримдер аз мектептерде. Анан түштөн кийин окуталы десек дагы бир да кабинетибиз жетишпей ушундай кичине көйгөйлөрүбүз бар. Бирок мунун үстүндө иштесек болот. Биз эми класстык сааттын ордуна ушуну киргизип атабыз. Анан колдонуп атат мугалимдер сабактарында. Анан бардыгы Динара Молдалиевна айткандай, бардыгы системалуу түрдө колдонсо сөзсүз билим берүү жакшы бир өсүш болмок биздечи. Өсүш болмок. Анткени агайдын мектебинде мен айтып коеюн, билим сапаты жер тыныкы 100% экен. Бул эмне деген сөз? Бардык бала порогой балдан өттү. Же болбосо агайда 100% бюджетке өтөт экен. Мына биз ушуга жетише албай атабыз да. Биз балдарыбызды 50% бюджетке өтсө кубанабыз. Ушундай аябай жакшы жетишкендикке жеттик деп. Агайда 100%. Анын ичинен агайда эми жана бюджеттик орундар жоктор бар экен, мисалы үчүн стоматологический факультет, фарм факультети, ошондой эле болуп калбаса дейт, 100% бюджетке өтүшөт экен да. Бул ата-эне үчүн жакшы жеңилдик болуп атпайбы? Анан мына ушуларды айтып, биз ата-энелерди кызыктырып, жана сабактарыбызды өтүп келебиз да. Чоң рахмат, аябай сонун чоң эмгек жүргүзүлүп аткан экен. Буюрса ар бир жамаатта мындай балдар менен иштегенде эле кайсы үй бүлөдөн баштап, окуу жайларда, мектептерде, кыскасы эми чоң гений, бул чындыгында бул агайды азыркы учурдун генийи деп айтсам деле аша чапкандык болбойт болуш керек. Ушундай чоң бир билим алуудагы өзгөрүүнү, чукул бурулушту мындай айтканда реформа киргизип атпайбы, агай? Ошондуктан Анан мен кошумча айтып коеюнбу? Шаардын ата-энелери балдарын сөзсүз эле бир курстарга катта алып, анан эле баягы акы төлөп, аны бала кааласа, каалабаса дагы айрым учурда бир кыйнап окутат да. Анан кошумча ошонткенде гана билимин көтөрө алам, мен ага билим бере алам дейт. Агайдын мектебинде болсо балдар өз алдынча билим алууга жетишиптир. Биз ушуга жетишишибиз керек. Бала жанагы сиздердин жана сурооңуздар абдан жакты
убактыда ошол билим жашоо маңызына кантип айланат. Балдар ушуга жеткен акылына, анан ошол жеткен үчүн алар ошол өз алдынча билим алууну мына китептер аркылуу үйрөнүп алганда балдар. Эми мен муну үчүн айтып атам. Мисалы үчүн англис тилин аутсага балдар бюджетке өттү деп атпайсызбы? Демек англис тилин суудай билет экен. Орус тилин суудай билет экен. Бир орус жок. Акцент жок сүйлөшөт. Анан англис тилин суудай билет экен. Муну өз алдынча ушул китептер аркылуу, акыл эмгегинин маданияты аркылуу балдар жетишип алыптыр. Ата-энеси кыйнабайбы? Ата-энеси кыйнабайт. Бала билим баалуулугунан маңызына жеткен. Бул мага керек деп. Анан ошон үчүн өз алдынча билим алууга жетишип, анан балдар билим дегенде көздөрү учкун чачыр, жана кинодо жаңы башталып атпайбы? Ошол эми азыркысында эми балдардын каяка барса колунда мектебине барып келгендер айтат да. Ошо китеп дейт. Ушунчалык башкача ауыр экен аякка барганда. Билим алабыз деп эле турган балдар экен ал жакта. Кантип билим ушундай ауыр экен. Элек районуна эле баргыбыз келип калды. Анан кийин ошол таза абада китеп окушат экен, ошо эшикке чыгып баары китеп окуп отурушат дейт. Анан барганда деле балдар баягы бош убактыларында перемена чыкканда кандайдыр китеп эле окуп отурушат экен. Биздин балдар болсо китеп окубайт, арк терки басышат. Тияка бияка сүйлөшөт, телефон чукулап отурушат, моюнга ашып ушундай болот. Бизге келген билдирүү бар экен, окуй кетсем, Кутман кечиңер менен бүгүнкү берүүңүздөргө ыраазычылык билдирип кетейин дегем. Гүлнара Мазаралиевна, сизге рахмат дейт. Кудайым ыраазы болсун. Кылган жакшылыгыңыздарга өзүңүздөр жеке убактыңыздарды бөлүп бизге жакшы бөлүшүп үйрөттүңөр дейт. Ар бир өтүлгөн сабаңар биздин үй бүлө үчүн маанилүү болду. Таазим сиздин эмгегиңизге өмүрлүү жана ден соолукта болуңуз. Окей радиосуна дагы рахмат. Ошондой мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге. Назгүл энелер мектебинин окуучусу дейт, сиздин окуучуңуз экен. Анан Гапыр агайдын жана жалпы шакирттерине дагы таазим, жана дүйнөдө кандай жакшылыктар болсо ошонун баардыгын каалайм деп 884 минуткан абонент жазып жибериптир. Ооба, ушундай энелер көп. Мынакей биз ушул ата-энелер группаларын ачып баштадык, чтобы мугалимдерге жардам болсун деп. Баягы министрдин буйругу чыккандан кийин мугалимдерге жардам болсун деп биз WhatsApp группалардан уюштуруп баштадык, сабактарды уюштуруп баштадык ата-энелерге. Мугалимдерге жардам болсун, маалыматтарды келен кесир ала берсин деп. Анан ошондон бизден ушунчалык ата-энелер бар экен, аябай мыкты ата-энелер бар экен, чындыгында эле. Ушунчалык аракеттенишкен, балдардын келечегин ойлогон. Мына азыркы күндө Чүй областынын ар бир районунда ата-энелер мектеби группалары бар. Ал жакта биз сабактарды өтүп аттык. Чүй лидерлери бөлүшүп, мындай баягы агайдын ата-энелер сиздер үчүн деген китебинен, өзүн өзү тарбиялоо китебинен, анан Дасторкон четинен университет деген 3 китептен сабактарды өттүк. Андан кийин биз ошол 3 китептен китеп окуу сынагын жарыяладык. Ата-энелер үчүн Google форматта онлайн сынак жарыяладык. Биринчи орун алган, экинчи, үчүнчү орун алган ата-энелерге ошо өзүбүздүн атыбыздан агайдын китептерин белек кылып, анан ыраазычылык. Мисалы, менин айылымдан Шашенкулова Толкун экинчи орун алды. Өзүнө ата-энелер сиздер үчүн деген китептен сынак болгон экинчи орун алды. Мен аны мектепке чакырып, ыраазычылык кат жасап, жашынакай алып тапшырып койдум да. Ошентип баарыбыз тең ушундай иштерди жүргүзүп келдик. Эми азыркы күндө мына лидер апалар деген команданы түзүп койгонбуз. Азыркы күндө биз март айынан баштап ошо лидер апаларга тапшырма берип, алар менен сүйлөшүп, ошо лидер апалар өздөрү сабак өтүп атышат. Апалардын апаларга өткөн сабактары жугумдуу болот окшойт. Ошончалык сабактарды өздөрү даярдап, ал тургай мен деле даярдай албайт болуш керекмин андай сабактарды. Ушундай кызыктуу сабактарды даярдап өтүп атышат. Азыркы күндө бизде Чүй областы боюнча 20дан ашык лидер активдүү апалардын командасы бар. Түзүп койдук андай команданы дагы. Анан алар азыркы күнгө чейин мынакей сабактарды өтүп атышат. Мына кечээ күнү эле бир ата-эне өттү, өспүрүм курак деген сабакты өттү да. Ошол өспүрүм курак азыркы күндө бардык ата-энелер үчүн көйгөй болуп атпайбы? Ошончалык ата-энелер суроо берип, аябай кызыктуу талкуу болду да. Мына ушундай маалыматтарды бизге керек, бизге бергилиңиздер, биз сиздерден көп кеңештерди күтөбүз деген ата-энелерден ушундай суроолор, пикирлер келип жатат. Ушул агайдын аркасынан биз ушул ата-энелерди жакшы эле ойготуп атабыз. Ата-энелер уже ойгонуп жатышат. Эми ошол ата-энелер ойгонуп турган маалда ошолор менен биргеликте билим жаатында балдардын
билим сапатын көтөрүү жаатында мугалимдер дагы жигердүүлүк менен иштешибиз керек болуп атат. Ушул суроо турат да азыркы күндө. Биз ошол максаттан 1-марттан баштап мугалимдер, жаш мугалимдер мектеби деген агайдын өзүнүн эксперименти бар. Ошонун негизинде ошол агайдын жаңы эле ушу Гүлнар эже айтып кетти го. Акыл эмгеги маданияты, устаттык өнөрү деген китебиндеги агайдын сабакты эффективдүү берүү методикалары боюнча жаш мугалимдерге дагы атайын группаларды ачып сабактарды өттүк. Жаш эле мугалимдерди киргиздик атайын 10 жылга чейинки стажы бар мугалимдер кириңиздер деп. Бир күнү бир улуу эле мугалим кириптир. Мен дагы көп нерсени билбейт экенмин, көрсө кемчиликтерим бар экен, мен да окугум келет деп ушинтип улуу мугалимдер дагы киришти да ал группага. Демек ушундан эле көрүшүбүз керек. Бул агайдын методикалары азыркы күндө жаш мугалимби, улуу мугалимби учурдун талабы болуп атат да, баарыбызга керек болуп атат. Анан ушундай иштерди жүргүзүп келдик. Жаш мугалимдер мектебин окутуп, анан кийин дагы офлайн атайын ошо чакырган жерлерге барып мугалимдер үчүн мына Жайлы районуна бардык, 100дөй жаш мугалимдер келди. Кемин районуна бардык, 80дөй жаш мугалимдер келди. Ошолорго бир аудиторияга отуруп, эми алардын кеткиси жок. 2-3 саатка созулат да. Ушунчалык суроолору көп. Аябай агайга ыраазычылыктарды айтып жатышат. Ушундай зарыл методика экен, муну үйрөнүшүбүз керек, муну алып кетишибиз керек деген сөздөр кетип атат да. Эми ошонун баарын тең кантип жайылтабыз, канткенде бир система келтирип алабыз, ким окутуш керек, агайдын методикасы менен сабак өтүш үчүн аны жайылтышыбыз керек да. Бирок бир ушул максатта биз дагы Гүлсара Мадайменова деген агайдын кызы бар. Ушунчалык зирек, акылдуу кыз. Азыр ушундай сонун сабактарды өтүп атат. Гүлсара Мадайменованын курсунан дагы өткөрдүк да биз. Былтыр отпуска учурунда мугалимдерди. Ушу агайдын усулдарын жайылтуу боюнча ушу колубуздан келген иштерди эле жасап эле облоно менен байланышып, районолор менен байланышып, 2 жылдан бери ушу колубуздан келишинче жайылтуу иштерин аракет кылып келатабыз. Эми бул иштер токтобош керек, улантыш керек. Уланат деп ойлойм буюрса. Билимдүүгө дүйнө жарык деп бекеринен айтылбаса керек. Чындап эле азыркы учурда өзүңүздөр да айтып аткандай, жалпы баарыбыз эле күбө болуп аткандай мектептердин, жакында мен уулумду ушул болочок окуу тапшыра турган окуу жайына алып барсам, айтат да, биз баары бир ушу колледждерде биз баары бир нөлдөн баштайбыз. Англис тилин деле нөлдөн баштайбыз, математиканы деле нөлдөн баштайбыз. Себеби мектептердин деңгээли аябай төмөн. Же болбосо мектептеги балдардын билим деңгээли аябай төмөн. Ошондуктан ошо нөлдөн башташка туура келет деп, жана чындыгында мындай карасаң туура деп кошулууга болот. Кыргыз тилин керек болсо өз эне тилибизди билбегендер канча, сүйлөй албаган, эркин сүйлөй албагандар канча дегендей. Анан мындай караганда билимсиздик басымдуулук кылып бараткандай сезилип атпайбы? Ошондой жагдайда билимдүүгө дүйнө жарык экенин дагы бир жолу далилдеп, ушинтип бир агайдын пайда болуп, ушул агай фильминин тартылып, бүт жака жайылып, ушинтип колдонуп, сиздер ушинтип атканыңыздар бул чоң бир чындыгында реформа. Анан бул жөнүндө дагы далай, өзүңүздөр айткандай, дагы далай сүйлөшсөк болот болуш керек. Эми биздин берүү болсо өзүңүздөр мынакей кантип 1 саат бою эфир болот деп аттыңыздар эле, соңуна келип калды, акырындап калды. Эми акырда дагы айтып кетишим керек ушул жөнүндө деген ойлоруңуздар болсо айтыңыздар кенен-кесир, анан кийин берүүбүздү жыйынтыктайлы. Мен ата энелерге кайрылгым келет да. Ооба, биз ата энелерге сабак өткөндө эң негизгиси ата энелер өзгөрүүнү өзүмдөн башташым керек дегенди түшүнүк ушу жетти да. Ушу кубанарлык көрүнүш болду. Анан эми балага эң биринчи окушуна шарт түзүп бериш керек. Анан бир эле сөз менен окуу деп эле койгон жетишсиз, өз үлгү болуш керек да деп айтабыз да. Анан ошондой үлгү мына азыр жазып атышат ушул активдүү ата энелердин бири, группага сабак өтүп атышат. Бүгүнкү күндө шарт түзүп берүү деген эмне? Азыр мына Динара эжеке айтып кетти. Биз залда аябай коздоп калдык азыр. Материалдык байлыкка көбүрөөк көңүл бурабыз, үйүбүз евроремонт, бирок китеп сатып албай калыптырбыз. Анан баланын окуй турган жери жок экен, залга окуса же кухняга окуса болот деп ал баланы алаксытат экен. Жок дегенде буруш түзүп берип ушуга жетишип калды ата энелер. Анан баланы сөзсүз билимин колдош керек. Эмне үчүн? Китеп сатып бериш керек, энциклопедия сатып бериш керек, чогуу биргеликте окуш керек, жана режим түзүш керек бала менен биргеликте. Анан кийин мен дайыма айтам ата энелерге, сиз балдарыңыздарга инвестор болуңуздар. Канчалык көп инвестиция кылсаңыз, кийин бала сизге көбүрөөк берет депчи. Мен ушуну айткым келет. Адам колунан келбеген эч нерсе жок. Бардыгы эгерде каалоо болсо, бардыгы болот. Демек балдарыңыздарга көбүрөөк көңүл бурсаңыздар,
кийин караган кезде сизге да көңүл бурат демекчимин. ооба, чоң рахмат. Эже, сиз дагы? Мен айтарым, менин суранычым ушул агайыбыздын окутуу тарбиялоо усулдары бизге аба суудай керек болуп жатканда ушуну эске алып, ушул жайы менен дагы ойлонуп, ушу бир программа түзүп, жаңы окуу жылында жакшы 100% ушул колдонуп кетсек жакшы болот эле. Анан ушул жайылтуу маселесинде дагы жардам берип, биз дайыма жардам бергенге даярбыз. Биз менен чогуу иштешип дегендей, анан ушул мугалимдер дагы ушул методикалар менен сабак өтүүгө, муну бир эле күн өтүп койсо аны менен эме болбойт. Муну системалуу түрдө өтүш керек. Ата-энелер дагы бир эле эне мектебинин сабагына катышып койсо өзгөрүү болуп кетпейт. Кана жыйынтык дебеш керек. Муну системалуу түрдө муну ишти алып кетишибиз керек. Ошондо сөзсүз түрдө жыйынтыгы болот. Гапыр Мадаминов агайыбыз менен замандаш болуп калганыбызга абдан сүйүнөбүз. Мына чогулганда айтып келебиз, мына Гүлнар эже турат. Замандаш болуп, агай менен биз агайды көрөр бекенбизби? Чын эле агайды жолукпай калабызбы деп ушунчалык агайды көрө алат бекенбизби? Жолуга турган күн болор бекен дечилик. Мына Кудай буйруса агай менен көп жолу жолугуп, жолугушууларга барып уюштуруп дегендей. Ошол Гапыр агай аркылуу 7 областтан ушундай өзүбүзгө окшогон лидер пикирлештерди таптык. Баарына салам айтамын. Агайыбыз аман болсун, ден соолукта болсун. Кыргызстаныбыздын өнүгүп өсүш үчүн, жаш муундардын келечеги үчүн ушунчалык агай ден соолугуна карабай, убактысында карабай ушунчалык 7 област түрөө кыдырып жүрөт. Аман болсун, бар болсун, агайыбызга узун өмүр тилейбиз. Жана ошондой эле жалпы мугалимдер жамаатына дагы ушул ишке чоң көңүл бөлүп, ата-энелер менен тыгыз байланышта иштеп, келечекте жаркын, илимдүү, билимдүү, иман адептүү балдар тарбиялай берели деп айтмакчымын. Мен дагы Гапыр агайга терең ыраазычылык билдирим келип атат. Ал убагында мынтип сепкен, кыйынчылыктар менен, бирок көз жаш менен сепкен, бирок кубаныч менен азыр ооруп алат. Ошол жакшы жемиштерин, мына жемиштери көрүнүп атат азыр. Анан мен ойлойм, Гапыр агайдай дагы жаш муундардан көп адамдар өсүп чыгат деп. Бизге келген СМСтерди окуй кетсем, 884 менен бүткөн абонент жазып жатат. Сиздерди талкуу боюнча ата-энелерге өтүнөт элем. Сураныч ойгонгула, келечек балдарда жан дүйнөңөрдү ойготкула деп күнүмдүк жашоо менен көп нерседен калып калдык дейт. Анан 040 менен бүткөн абонент жазып жатат. Биздин өлкөбүзгө сиздей адамдар керек. Кыргызстан өнүгүш үчүн билим берүү методикаларын жаңыртуу керек. Биздин балдарыбыз жакшы, сапаттуу билим алышын ар бирибиз каалайбыз. Силерге жаратканым ак батасын берсин. Чоң рахмат силерге дейт. Жана 810 менен бүткөн абонент жазып жатат. Айселе окуп койсуң, 810 менен бүткөн абонент. 810. Саламатсыздарбы, Гүлнара Мазаралиевна, сизге терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Гапыр Мадаминов агайыбыздын энелер мектебинин сабактарын эң сонун даражада энелер арасында жайылтып жатасыз. Сиздердин сабагыңыздар аркылуу биз шыктанып келебиз. Сизге терең ыраазычылык. Бербулак энелер мектебинин окуучусу Асанова Гүлшан дейт. Ушул акыркы мүнөттөрдө ушунчалык СМСтер келип баштады. Мына ушундай болот да, негизи кызуусуна келген кезде тилекке каршы убактыбыз бүтүп калат. Жыйынтыктоого аргасымын. Агайга чоң салам айта барыңыздар. Жолукканда биз дагы агайдын колунан кысып ушинтип жолуга турган күндү мен ушунчалык эңсейм да. Буюрса ошол күндү келет деп ишенебиз. Ардактуу угарман, сиздердин биздин энелер мектебине катышкан апалар да катышып эфирге чакырсаңыздар болот. Сонун сөздөрдү сүйлөп берет алар да. Жакшы ой айттыңыз. Биз бул эфирден сырткары сүйлөшүп, сиздер менен такташып алалы. Угармандар менен коштошо турган убакыт келди. Ардактуу угармандар, эми ушундай жакшы маанайда, жакшы пикирлерден кийин берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизге бүгүн мейман болгон айымдардын аттарын дагы бир жолу атай кетейин. Сарбашева Динара Молдалиевна, Сокулук району Саадаш Абдылдаева мектебинин кыргыз тил адабиятынын мугалими, Чүй областы боюнча Гапыр Мадаминовдун окутуу тарбиялоо усулдарын жайылтуучу координатор, эжекебиз жана Мамбет Иманова Гүлнара Мазаралиевна, Алымидин районундагы Ормонбек Турсуматов атындагы Бербулак мектебинин директору, Гапыр Мадаминовдун окутуу тарбиялоо усулдарын мектепке жайылтып, колдонуп иштеп чыккан директор эжекелерибиз бүгүн бизде мейманда болуп сонун маек куруп беришти. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик, ден соолукта болуңуздар. Агайдын ушул билимин, агайдын берчү ыкмаларын ушу баардыгын жайылтып жүрө бериңиздер. Ден соолугуңуздар бекем болсун. Дагы элибизге көп кызмат кыласыздар деген үмүттөмүн. Дагы амандашып жолугушуп турабыз биздин радионун эфиринде деген үмүттөмүн. Чоң рахмат убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге. Рахмат сиздерге дагы терең ыраазычылык. Эмесе биз берүүбүздү аяктайбыз. Ардактуу угармандар, келерки уктуруудан амандашканча сак саламатта болуңуздар. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө билимдүү, илимдүү, ыймандуу балдар тарбияланып чыксын. Келерки уктурууга чейин саламаттаңыздар.
арта